Экинчи раунд. Кара Суу район тургуну Тилек Авазбек уулу сиздерге каршы суроо берет. Суроосуна биз 7 сом акча коебуз. Билермандар. Мектептен кайткан ар бир бала өздөрү жашаган үйлөрдү бат эле таап алат. Ал эми Норвегиянын Гергелео шаарындагы балдар шаардагы үйлөрдүн көбү бири-бирине өтө окшош болгондуктан өз үйлөрүн таба албай көп кыйналып калган учурлар болот. Үйлөр бири-бирине өтө окшош. Мындай ыңгайсыздыктан чыгуу үчүн ошол шаардын жашоочулары эң сонун ыкманы ойлоп табышкан. Натыйжада балдар адашпастан өздөрүнүн үйлөрүн таап алышкан. Урматтуу билермандар, ал кандай ыкма болгон? Минута кетти. Мурда бар да. Ар бир бала да өтөт. Бала адашпаш керек турат. Балдар кандай келет? Башка издеп келет. Номерди билбеген дагы болот. Башка бир Норвегиянын бир элеси. боёктор божа. Боёк? Жок, бул жерде ошо бирдейлигинде бирок ыкмасында да. Ыкмасында башка нерсе. Боёк деген. Желекчелерди билген. Кандай желек? Жок. Үйлөрүн боёп чыккан эмеспи? Шуну айттым да, кызыл жашыл. Үйдө, мисалы бизде үйлөр формасы окшошпу же үйдө формасы окшош. Сыртын боёп койсо биздики кызыл үйдө мынчанчы квартира. Ошол кирип кетерген. Мынакей кызылдар, жашылдар деп. Формасы бир вариант. Ошон үчүн адаштырат да, туурабы? Эгер формасы ар түрдүү көрүнүшү окшош үчүн адашып. Эгерде сыртын боёп койсо оңой болот. Башка вариант жокпу? Түс болсо оңой болуп калабы? Жаш бала болсо номер билбейт да. Номерлеген дегенде эле өзү туура. Бала боёктон башка кандай вариант? Боёкко карап айтып атам. боёктон Башка вариант жок, а? Урматтуу билермандар, убакыт аяктады. Урматтуу алып барчу, экинчи суроого Бекжан Алишер уулу жооп берет. Бекжан мырза, сиз мектепте окугансыз. Окуп атам Биринчи класс. Азыр да окуп атасыз, Эми азыраак албетте адашпайсыз. Бирок биринчи, экинчи классыңызда адашкан болушуңуз мүмкүн, же адашпагансызбы, эстей аласызбы? Жок, адашкан эмесмин. Адашкан эмес. Жооп бериңиз анда. Азыр эки вариант чыкты. Биринчиси номерлеп чыккан деп. Номерлесе эми жаш балдар мектеп окуучулары болсо неме болбой калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз экинчи вариантка токтолдук. Бул үйлөрдүн формасы окшош болгон болсо эгерде, ошол үйлөрдүн сыртын бир түстөгү боёкторго боёп чыккан. Мисалы башка кызыл, жашыл, ак, көк кылып койсо, биздин үй кызыл үй, биздики сары үй деп кете бериши мүмкүн балдар. Түсүнө карап. Эгерде формасы окшош болгон болсо үйдүн. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынды.